Бардык диндердин тарыхын өттүк. 98-97 вакант бош орун болуп турат деп. Өлкөдө 2 күндөн кийин жаңы окуу жылы старталат. Анда окуу процессинде да бир нече өзгөртүүлөр бар. Тагыраагы быйыл өлкө башчынын жарлыгына ылайык 9-класстарга диндердин өнүгүү тарыхы предмети жаңы кошулду. Аны окутууга жумасына 1 саат бөлүнгөн. Бул жаатта билим берүү үчүн облуста 471 мугалим атайын окутуудан өтүүдө. Мына ошол боюнча биз 22 августтан баштап 5 күн атайын курстан өттүк. Бизге атайын ошол билим берүү министрлиги тарабынан дайындалган мугалимдер келип сабак өттү. Азыр өзүңүздөр билесиздер, бул предмет мезгилдин талабы болуп аткандыгы үчүн атайын окутуу киргизилип атат. Биз толук окуп бүткөн жокпуз, дагы онлайн окуйт экенбиз, анан бизге сертификат берилет. Китептин жанагындай черновный варианты менен деле тааныштык, али толук даяр эмес экен, электронный вариант. Ал жерде дагы ошол диндердин кантип өнүккөнүн, кайсы мамлекетте кандай дин өнүккөнүн, ошонун негизинде дүйнөлүк диндер кандайча дүйнөлүк деңгээлге чыкты, мына ушулардын бардыгын ошол 5 күндүк эмеде окуп бүттүк. Өлкөдө жаңы окуу жылына чейин жүздөгөн мектептин жетекчиси алмашты. Мындан ары директорлор 5 жылдык мөөнөткө дайындалып, андан ашык иштегендери кызматтан алынмай болду. Деген менен ушул тапта Жалал Абад облусунда 98 мектептин директору дайындала элек. Анткени талапкерлер сынактын 1-айлампасынан өтпөй калган. Бирок директор болууну каалагандарга 2-айлампага даярдык көрүлүүдө. Ошол 469 мектептин арасынан 158 мектептин директору жетекчилик стажы 5 жылдан ашык болуп, элдин кызматтан бошотулган болчуду. Бошотулган бош ваканттык орундарга директорлук кызмат эли боюнча атайын конкурс жарыяланган. Бул конкурска область боюнча 314 арыз түштү. Арыз түшкөн. Бул арыздардын арасынан баягы конкурс 2 этапта өтөт. Биринчи этабы бул баягы иш кагаздарын, документтерин жиберүү, экинчи этабы бул тест өткөрүү болуп эсептелет. Ошол иш кагаздарын мындай туура эмес толтурулганына байланыштуу 94 талапкердин документи өтпөй калды деп. Анан Жалал Абад мамлекеттик университетинде 11 августта атайын тест өтүлдү. Тесттин жыйынтыгы төмөнгөндөй болду. Тестке 220 талапкер катышты. 220 талапкердин 2 сааттык тесттен өтүп туруп, баягы тесттин өзүнүн ыкмасы боюнча чыгып баратканда эле ошо берилген 80 суроонун арасынан 60%дан ашык жооп берсе ал өттү деп эсептелет деп. Ошол күнкү тесттин жыйынтыгы боюнча биздин областтан 61 талапкер өттү. Анан ошонун жыйынтыгы боюнча мына кече биз атайын бүгүн министрликтен сунуш алдык, тизме алдык. Ушул өткөн 61 талапкердин арасынан 46 мектептин директорлугуна буйрук берген турат. Бүгүн эртең билим бөлүмдөрү деп. Ошондо биз 158ден 61 мектепти чыга турган болсок, азыр бизде ошо 98-97 вакант бош орун болуп турат деп. Босого балл деп коебуз го, босого баллды ээлей албаган, ала албаган, ошондой эле жаңы талапкер боло турган болсо, 1-сентябрдан баштап 8-сентябрга чейин иш кагаздарын дагы тапшырышат. Бош орундарга баягы мен айтып аткан 97-98 деп атабыз го. Андан кийин ошол иш кагаздарын дагы бир сыйра атайын министрликтин комиссиясы карап чыгат дагы. Эгерде кайсы талапкерлердин документтери туура болсо, конкурстун 2 этабы болуп туруп, 2-айлампасы боюнча тест өткөрүлөт деп. Ал тест өткөрүүнүн мөөнөтүн ошо биз буюрса 7-8 сентябрда алабыз. Дагы эле Жалал Абад мамлекеттик университетинин базасында өткөрүлөт. Андан кийин дагы экинчи өзгөрүү мына айтылып турат, мына басма сөзгө чыгып атат. 1-2 класстарды мурда билесиздер да баягы баа коюу биздин эрежебиз бар болчу. Ушул баа коюу эрежесин токтотуп турат. Баа коюусуз окутуу методикасы болот деп. Бул боюнча министрликтин атайын буйругу чыгат, бул дагы мектептерге жеткирилет деп. Калган шарттарыбыз сакталып атат мектептерде. Ушул тапта мектептер жаңы окуу жылына даяр. Окуу мекемелердин баары оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жалал Абад шаарындагы номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы гимназия мектебинде да бул окуу жылына даярдык көч. Бүгүн 800дөй окуучу мектеп менен атайын таанышууга келген. Таанышуу күн дегендеги бул 4-класстын окуучулары жаңы 5-класска которулуп атат. 1-класстын окуучулары келип атат. Булар биринчи жолу мектепке келип аткандыгынан 4-класс жаңы башталгыч класстын окуучулары болсо 5-класска
класска, жогорку класска өтүп аткандыгы үчүн булардын класс жетекчилери жаңы болду. Ошондуктан келишип, класс жетекчилери менен, класс кабинеттери менен, смендүүлүк менен таанышып кетишип атат. Ал эми Жалал Абад шаарында быйыл жетишсиз кадрлар, бул өзгөчө орус тилдүү мектептерибизде башталгыч класстар, математика, орус тили, физика сабактарынан 12 мугалим зарыл. Бул мугалимдерди табуу үстүндө биз иш жүргүзүп жатабыз. Жана бул сабактар азырынча бардык мугалимдерге бөлүнгөн. Бул сабак окутулуп калбайт деген мааниде эмес. Мектеп окуучуларынын бириктиги формасы боюнча биз бардык ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Билим берүү министрлиги тарабынан кабыл алынган баягы атайын токтом бар буйруктар окуучулар үчүн атайын классикалык үлгүдөгү формалар тандалат. Үстү жагына ак кофта жана кара шым, кара юбка. Эскерте кетсек, 2021-2022 окуу жылы пандемияга байланыштуу 15 сентябрда башталып, 9 июнда аяктаган. Бул чечим коомчулукта бир катар сын пикирлерди жараткан. Бибисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Жалал Абад шаары.